Мен оюмду да дайыма эле айтып атам, бейөкмөт уюмдарды кыйнатпай эле аларга тескерисинче шартты түзүш керек, иштесин. Мамлекетке терс аракетти кылса, анда албетте аларды жабыш керек. Бирок менимче бул бизде Кыргызстанда андай уюмдар болсо, анда УКМК аларды билиш керек негизи. Мындай бүт барын бейөкмөт уюмдарды жөн эле бир мыйзамга жабабыз деп же жоопкерчиликке тартабыз деп бул менимче туура эмес. Кыскачасы, мен 2020 жылдын октябрдын аягында өкмөткө вице-премьер-министр катары социалдык маселелер боюнча иштеп калдым. Эми 100 күндө иштеп калдым. Ошол убакытта деген биздин именно социалдык маселелерге бейөкмөт уюмдардан келген жардамдын немеси көлөмү ушунчалык чоң экенин көптөгөн депутаттар билбейт да. Өзгөчө именно социалдык жактан маселелер боюнча. Ошондуктан мен бул мыйзамга каршымын. Эмне үчүн бул кайра эле демилгеленип, кайра эле көтөрүлүп атат да? Мында мурундагы Эми ар бир жогорку кеңештин депутатынын өзүнүн жеке пикири бар да, ой пикири бар, шайлоочулары бар. Мүмкүн ага бирөө кайрылып жатса аткарат да. Биз деле мен канча мыйзамдарды биз деле демилгелеп жатпайбызбы. Бирок бул жерден мен ойлойм, депутаттардын көпчүлүгүндө канчалык көлөмдө жардам берилип, ошол социалдык жактан канчалык көлөмдө жардам берип жаткан толук буну биз өлчөй албайбыз да. Канча миллионбу, 100 миллионбу, миллиардбы экен, ошол так анализ жок болгондуктан көбүндө ошол жактан мындай мен ойлойм, мындай маалымат азыраак болгондуктан түшүнбөй жатышат болуш керек депчи. ошол эле учурда эл аралык уюмдар, жарандык активисттер коңгуроо кагып кайрылуу жасоочу атпайбы? Анан депутаттар, демилгечилер ошол сунушту кайсы бир деңгээлде эске алыш керекпи? Эске алабы? Кандай ойлойсуз? Мен ойлойм, бул коомчулуктун ой пикирин деле депутаттар эске алышат да. Анткени биз шайлоочуларыбызга таянабыз да. Шайлоочулардын ой пикири. Эгер депутат ошол маселени терең изилдеп түшүнсө, ал өз ой пикирин эми сессияда пленардык отурумда айтат да, негизи. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө бул мыйзамга каршылардын да саны, макул болгондордун да санын көрүп жатпайсыздарбы? Анткени деген саясатташтырылып атат да. Именно бул саясатка аралашкан уюмдар бар, биздин ички иштерибизге аралашып атат деген нерселер бар да. Бирок бул жерде бул уюмдардын астына эмне кирип калат? Бул уюмдардын астында эми жалаң гана батыш уюмдары эмес. Бул деген ошол эле Саудия Аравиядан келген. Мисалы мен атамдын кичи мекенинде деген факттар салынып жатат. Бул ошол мыйзамда кирип калат. Ошол нерселерде, ошол жанакы международный организацияларда, НПОлар, неправительственный организацияларда жардам берип жаткан, ошол кирип калса, анда региондордо салынган факттар деле мыйзам салынды деген сурет болуп калат. Бул бир. Мен чисто социалдык жагын карап атам да. Канча мамлекет тарабынан берилбеген жардамды, канча чыртыктарды ошол уюмдардын өкүлдөрү ошол каражаттын аркалары менен чет өлкөдөн келген жардам берип жатышат да. Бирок саясат жагына аралашкан болсо, ал жагын мен ойлойм, ансы эле УКМК көзөмөлгө алышат да. Ансы эле каралышат да. Мыйзам барбы, жокпу, алар ансы эле көзөмөлгө алышат болуш керек. Жаңы мыйзамдын кереги жок анда, э? Сиздин оюңуз боюнча. Мен жеке пикиримче, бул мыйзамдын деле кереги жок болуш керек. Анткени именно вице-премьер катары иштеген адам катары мен ошол убакытта деген кыйын убакытта биз иштеп калдык да. Ошол переходный убакыт болуп атканда ошол уюмдардын өкүлдөрү менен да жолугуп, мен ушунчалык таң калгам да. Канча бир топ өлчөмдө чоң каражаттар мамлекетке именно бейөкмөт уюмдарынан келет экен да. Бизде болсо ал нерсе изилдөө болбогондуктан, экономикалык жактан мамлекеттин канча жумушун аткарып жатышат. Ошол нерселерди изилдөө жок болгондуктан көлөмүн көпчүлүк адамдар түшүнбөйт, так айта албагандыктан түшүнүшпөйт болуш керек деп ойлойм да. Эртең комитеттен каралат экен. Биринчи окууда мен өзүмүн оюмду, өзүмүн пикиримди билдиргенмин. Мен мурда да ушул мыйзамды колдоо иретинде жазылдым эле. Ал жерде мен эмнегечи болуп, ал жерде 2 пункт менен макул болгон. Биринчи, келген акчалар көзөмөл болуш керек. Биринчи, экинчи, ошол акчанын чыгашасы көзөмөлдөө болуш керек. Себеби бизде ар кандай
экстремисттик уюм да бар. Ошо агымдарга кетпеш үчүн ал мамлекетке ачык берип коюш керек. Мен ушуган эки принципти мен туура көздөйм. Анан чыгып кеткенин себеби башка көп нерсе жазылып калган. Өтө көп мындай талаптар да. Мисалы аудит текшериш керек экен. Аудит текшерген кереги жок. Бул деген частный организация. Аудит деген бюджеттин акчасын текшерет. Прокурор текшериш керек деген ал эмнеге текшерип прокурор? Ошондуктан мен өзүмдүн пикиримди алдым. Мен мыйзамдын демге чыкканмын. Мен бул мыйзамга каршы болом. Негизи эле бейөкмөт уюмдардын Кыргызстанга алып келген пайдасы же зыяны жөнүндө кандай баа бере аласыз, айта аласыз? Эми бейөкмөт бизде компаниялар керек. Бул бир эле мисалы өзүнүн ишиндеги жок. Бул китеп басып атат, маданиятка салым кошуп атат, жана ал зомбулукка күрөшүп атат, балдарга жетим жардам берип көп пайда жактары бар да. Буну туура пайдаланыш керек. Туура пайдаланыш керек. Бул мыйзам долбоору бардык эмполорго багытталбаш керек. Бизде мен мурда да өзүм оюм билдиргем. Бул мыйзам долбоору чийки. Ал аны бардык эле эмполорду бир кучага салып, жанагынтип булардын кереги жок, булар инагенттер деген туура эмес. Ал эмполордун, бейөкмөт уюмдардын бизге пайда алып келип аткан, көп проектилердин үстүндө иштеп аткан, биз эң кыйналып аткан мезгилде көп жардамдарды берген программалар менен келип, ошол жагын дагы караш керек. Ошон үчүн мен бул мыйзамга азыр чындап кайрадан иштелип, жакшы иштелип келбесе колдой албайм. Ол маселе боюнча биз лидерибиз бар, бул боюнча сүйлөшүүлөргө каршы деп эмне кыламыз, ооба. Бул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай? Каршы пикирлер айтылып атат, сындар айтылып атат. Мен дагы каршымын бул. Себеби мындайда бар тартипсиздер уюмдар ичинде бар, бардыгы жакшы десе туура эмес. Но көп, например, мына арабский фонддор бар, кандай жардамдар берип атат, бизге поликлиникалар ачып берип атат, мектептерден жардам, бала бакча дегенде суу, таза суу деп. Ошон үчүн мен алысмын бардыгы жаман деп, но бардыгы жакшы дегендер алыспыз. А жаманга өзүбүз эмнелер бар, органдар ошолор карайт да. Мен каршымын. Контроль болуш керек. Текшериш керек. Кайсы жерден акчаны алды, эмне үчүн алды, и кайсы жерге коротот. Аны сөзсүз контроль болуш керек. Бирок ошол учурда сөз эркиндигине дагы кысым. Кайсы сөз эркиндиктер эгерде акча алып эле каалаганын жасап атса. Түштүк Корея жакында эле 8 миллион долларга парламенттин компьютерлерин билбейм анысын. Алмаштырып берген да. Демек парламентте бейөкмөт уюм калабы? Мен билбейм, аны спикерге барып суроо бергиле. Жок, дайыма эле жогорку кеңешке дагы өкмөткө деле бейөкмөт уюмдар жардам берип келатат да. Демек парламент дагы өкмөт дагы чет элдик өкүл болуп калбайбы? Парламент жыл сайын отчет берип атат да. Эмне кылганын? Отчет берип атат да. Жыл сайын биз отчет беребиз. Кайсы тыйын, кайсы жерге кеткенин. Кабыл алабыз. Демек ошондой баарында болуш керек. Буга чейин ушундай мыйзам демилгеленбеди беле? Бул иште күчөтүлүп. Жок, силер мындай да. Мындай негизи акча келдиби? Билиш керек да кайда кеткен. Кеткен көрүшкө кетип атабы? Демек эртең сиз мыйзам долбоорун колдойсуз. Кайсы мыйзам долбоор? Чет элдик өкүл тууралуу. Мен окуй элекмин дагы деп атам го. Окусам анан көрөм да.